өз көрмандарынын көз алдында. Ал эми каганатына Ош шаарынан келип коноктогу экинчи беттешин өткөрүү алдында турат. ТВ каналында сиздер менен чогуу ага күбө болобуз. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев. Мына ышкырык жаңырды. Ошентип беттешти баштадык. 6-чы турдун алгачкы оюну. Бири ал старттык курамда ошондой эле Фархат Турдиев, команда капитаны. Азыр кезектеги сакку дарбазаны көздөй. Мына ошентип кара балта күчүнүн баарын топко жеткенге кетирип алды дагы. Андан кийин кара балтанын кезектеги мүмкүнчүлүгү бул жерде жабылды. Сабит Чакопов сокку! Алыскы бурчка. Насировго күчү келүүдө. Жакшы пас. Айпаянтын ичине топ жетти. Сокку мүмкүнчүлүк бар. Сейф жатат кетти азыр Александр Тулаев. Дагы өнөктөшү аркылуу ойноду. Жеңишбек Сыдыков менен Алишер Усубалиев. Ошентип кара балта кезектеги чаллантып бара жатат. Алишер Усубалиев Айпаянтын ичине кирип барды. Жана пас чыгарылган. Азыр бул жерде жана Жеңишбек Сыдыков келе жатат. Сокку! Рикошет дагы бир. Кара балтанын лидерлеринин бирине айланды. Азыр кандай Федюнин топту Жеңишбек Сыдыков ачык. Мына ага топ берилди. Жана Айпаянтын ичине кирип барды. Жана сокку жакын. Жеңиш Сыдыков ошентип карап мынчалык курчтукту өз командасына жаратып бере албай жаткан эле жер аркылуу кандай кооптуу болуп чыкты. Бактай Таалайбек уулунун соккусу. Бош калган зонаны колдонуп атышат. Мына кара балтанын оюнчулары Айпаянтын ичине акырын кирип барып туруп, аркагы көшү сокку бийикке кетти. Сол канаттан өтө жакшы ылдамдык менен азыр сонун дарбазачы менен бирме-бир кирип барды. Пас жана бош калган бурчка гол. Мына ошентип бул голду Шахрукбек Муратов киргизди. Шахрукбек Муратовну алгачкы карасаңыздар, алыскы бурчтан ушунчалык ишенимдүү бир коргоочуну жазгырып өттү. Аягына чейин эпизодду ойноп келтирип, эң жыйынтыктоочу учурда бош калган бурчка пасты чыгарып берди. Эрик Петросян. Дал эми ошондуктан мына финалдык ышкырык. Урматтуу көрөрмандар, кара балта өтө сонун